Жамгырлуу кечте жагымдуу маанай менен галстук сөз берүүсүн баштайбыз. Амансызбы көрөрман. Бүгүн биз Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, Кыргыздын азыркы Курманжан датка саталган Жылдызкан Жолдошова менен улуттук жана үй бүлөлүк баалуулуктар, ошондой эле жаштардын азыркы таалим тарбиясы, билим деңгээли боюнча кеп кылмакчыбыз. Жылдыз эже, студиябызга куш келипсиз. Ден соолугуңуз, иштериңиз жакшыбы? Жакшы келип алдыңызбы? Жакшы эле. Эжеке, алгачкы суроону негизи улуттук баалуулуктардан баштасам да, Кыргыздын улуттук баалуулуктарынын азыркы абалы кандай жана кийинки тагдыры кандай болот? Улуттук баалуулуктарды сактап калыш үчүн, аны үчүн албетте биринчиден улуттук намыс керек. Бул улуттук намыс деген башка улуттарды кайсы бир маселеде алардын мындай айтканда укуктарын чектөө эмес. Мен мисалы үчүн Москвада окуп, жолдошум да Москвада окуп, андан кийин биз Прибалтикага барганбыз да, Эстония өлкөсүнүн Выру деген шаарында 2 жыл иштеп келдик. Мына ошондо эстондордун ушунчалык улуттук намысы бар экенин, тегиле Прибалтиканын элин мен ошондо биринчи көрүп, мен түшүндүм, улуттук намыс бул кайсы өлкөнүн болбосун мындай айтканда фундамент экен да. Бирок ал улуттук намыс башка улуттардын мындай намысына тийбеген улуттук намыс болуш керек да. Ошон үчүн биз эгерде ата бабаларыбыздан калган улуттук баалуулуктарды сактайбыз десек, анда урматтуу мекендештер, биз сөзсүз түрдө улуттук намыска ээ болушубуз керек. Ал эмне деген улуттук намыс? Улуттук намыс деген биринчиден тилди, кыргыз тилин баалай билиш керек. Кыргыз тилинде бүт кыргыздар, керек болсо Кыргызстанда жашагандар сүйлөгөндү билсе, бул абдан жакшы болот эле. Экинчиден, албетте биз орус тили биздин өлкөдө официалдуу тил болгондон кийин орус тилинде да эркин сүйлөп, анан түйнөлүк мына ушул тил англис тили болот. Эгерде биздин жарандар 3 тилде эркин сүйлөсө, мен ойлойм бул жакшы болот эле. Экинчиден, албетте улуттук баалуулуктарды негиз болгон бул үрп адат, каада салт, ошону менен бирге бизден ата бабалардан калган аябай жакшы мындай айтканда улуттук өзгөчөлүктөр бар да, баалуулуктар бар. Мына ошону сакташыбыз керек. Биз ошондо гана биз улуттук баалуулуктарга өзгөчө көңүл бурат элек. Мисалы үчүн бизде мындай кара сөз менен айта албаган сөздү ыр менен айтып койсо болот. Эгер ыр менен да айта албасаң, анда ушунчалык жөн эле макал лакаптар бар, 2 саптан турган. Мына ошолор жашоодогу эң бир чоң философияны камтыйт да. Ошон үчүн мен ойлойм, биз мына ошол макал лакаптарды дагы азыр жайылтсак жаштардын арасында. Себеби ал жерде мындай ар бир макал өзүнчө эле бир тарбия таалим сабак да. Ошон үчүн мына мисалы үчүн айтат: "Керегем сага айтам, келиним сен оку". Көрдүңөрбү? Келини да капа кылбайт, бирок кайнана кайната акырын керегесин айтып туруп, мына ошондой. Же болбосо айтат: "Сөздү өз убагында айтпасаң, сөз атасы өлөт" дейт. Көрдүңөрбү кандай бул улуу өзүнчө бир мындай айтканда философияны эле камтыган эмес, кандай жеткириш керек. Орустарда мисалы үчүн ушул эле сөздү айтат. Сөздү өз убагында айтуу боюнча да, болгондо да чындыкты. Орустарда вовремя не сказанное слово это ложь деп коет. А биздики алардан да катуу айтылган да. Көрдүңөрбү? Сөз өз убагында айтылбаса, анда сөз атасы өлөт деп. Көрдүңөрбү кандай күчтүү бизде макал лакаптар. Мына ошону илгеркилер көп сүйлөбөй эле ошол макалдар менен жооп берип койчу. Ошол түшүнүктүү болчу да. Ушунун эле эмеси, келечеги кандай бул? Биз буга чейин аны үчүн биз мисалы үчүн ошол баалуулуктарды биз аябай ошол бала бакчадан баштап өткөрө беришибиз керек. Үй бүлөдө дагы.
Мисалы үчүн бизде бешикке баланы салмай төрөлгөндө бул өзүнчө бир чоң үй бүлөлүк иш чара болчу. Кошуна колоңдорго баардыгына тең өзүнчө бир жакшынакай майрам болчу да. Азыр эми карап көргүлө, азыр ошол кетип баратат, жок болуп баратат. Бизде сүннөт той кандай бир шаан шөкөт менен өтчү эле, ал дагы акырындык менен жылып баратат. Тушу той деп коебуз. Көрдүңөрбү? Сөйкө салуу, кыз узатуу, келин алуу, ушунун баары тең бизде салт сыяктуу калганда, мына ошолордун баарын тең жаш муундарга биз өткөрүп беришибиз керек. Ушуларды ар бир үй бүлө чакан өзүнүн тууган уруктары менен өткөрө берсе, албетте өтө көп ысырапчылык да болбош керек. Мына ошондой салт санааларды жаш муундарга калтырууда дагы да. Мисалы үчүн мына бул эми баягы үй бүлөдөгү салттарды айта кетсек да, үрп адат дейбизби. Өткөндө мага аябай жакты да, Сүйүнбек Касмамбетов биздин республиканын теги идеология боюнча госсекретарь. Ушул үрп адат, салт боюнча аябай жакшы интервью берди Назар Ньюс сайтына. Ошону жаштар угуш керек да. Мен дагы мисалы үчүн өзүмө көп жаңылыктарды ачтым, ачык айтайын. Абдан сонун маек болуптур, Гүлжан Шерипбаева кызыбыз сонун өткөрүптүр. Мына ошолорду жайылтышыбыз керек. Ал эми Манас айтуу боюнча мен азыр жаңылыкты уктук. Мурунку судьянын үйүн Манас театр кылыптыр. Бул аябай жакшы жаңылык, себеби Манасты мындай айтканда духу ар бир кыргызда болуш керек. Бул мына көпчүлүк улуу инсандар айтып калат, Манас менен Курманжан Датканын арбактары түрү арбак деп. Мисалы үчүн Курманжан Датканын биздин фонд, Курманжан Датка фонду идеясы менен аябай көп иштер ачты да. Ал деле ушул баалуулуктарга кирип кетти. Тарыхый инсандардын ролун Курманжан Датканын басып өткөн тарыхый жолу менен биз ошол фильм Курманжан Датка аркылуу биз үрп адатты, салтты, керек болсо биздин маданиятыбыз, тарыхыбыз, ошону менен бирге кыргыздын нукура менталитетин көрсөтө алдык. Садык Шернияз мына режиссер ошону менен бирге Кыргызстан кандай кооз өлкө экенин дагы дүйнө жүзүнө даңазалай алдык да. Ошон үчүн мен ойлойм, мына ушундай тарыхый фильмдер да чыгып, кыргыздын баалуулуктарын фильм аркылуу, тасмалар аркылуу, тарыхый тасмалар аркылуу калтырышыбыз керек. Себеби азыр жаштар эми көп окубай калышты да. Ачык айтыш керек санарбы. Биз мурун айдын жарыгына китеп окуйт элек. Себеби апам светке төлө албайт эле, апам жалгыз бакты бизди жетөөбүздүчү. Ошон үчүн айдын жарыгы, ай жарык болгондо баарыбыз кечинде жатып алып, айдын жарыгына китепти коюп туруп анан окуп, кечинде күндүз окуганга убакыт жок эле. Бакта термей, тамеки термей ушундай да. Ошон үчүн жолдор аябай көп. Мисалы үчүн садикке ошол бала бакчада неме кылам десе, жакшынакай ошол балдардын жашына жараша жакшынакай мультфильмдер тартылыш керек. Китептер чыгыш керек. Бул бир. Ал эми мектепте бул жерде уже даректүү тасмалар чыгыш керек. Үрп адат, салт, бүт бою боюнча. Бирок ар бир салтты, үрп адатты өзүнчө көрсөтүп, аралаштырбайчы, балдарга жеткиликтүү болуш керек. Ал эми ошо чоңоюп калган биз жаштарга, эми келечек жаштардык, аларга дагы ушундай бир жакшы нерселерди калтырып кетели десек, анда бизде сөзсүз түрдө аябай өзгөчө фильмдер тартылыш керек да, тасмалар. Даже ошо кыз узатуу, кызга сөйкө салуу. Бул деген сөз эки жаштын сүйүүсүн биринчиден сыйлап, экинчиден кыз балага кандай жуучулар барыш керек. Анан кыз баланы үйүнөн алып кетүү бул өзүнчө бир чоң абийир. Кыз үчүн бул
абдан маанилүү да, эркек үчүн деле маанилүү, потому что себеби дегенде ал тиги кыздын үй бүлөсүн, ошол уруусун, тиги эле айылын, эл журтун баалап, сыйлап, салтын сактап, кыргыз элинин мына ушундай тасмалар тартылса, мен ойлойм жакшы болот эле. Эже анан улуттук баалуулуктарды угулай элечи, биз мисалы улуулардан чоң ата чоң энелерибизден уккан, көргөн, билген адеп ахлак, таалим тарбия бул башкача болчу да. Азыр болсо жалпы эле коомчулукта жаштардын тарбиясы жок, бүгүнкүлөр адеп ахлагы начар деп айтышат да. Ошол эле учурда бизге тарбия берүүчүлөр эле турсун, мамлекеттик жогорку кызматтагылар бар, улуу муундагы кишилер бар, өздөрү улууларды сыйлабайт, өздөрүнүн адеп ахлагы жок. Анан биз кайсыл жакка баратабыз бул жаатта? Бир эле жаштарды айыптай берген туурабы? Жок, жаштарды жаштарды толук кандуу айыптоо туура эмес. Себеби жаштар улуу муунду карап туруп өсөт. Улуу муун ошол жоопкерчиликти сезиш керек да. Мисалы үчүн биз эми Фрунзеде окудук. Анда маршрутка деген жок болчу. Троллейбус менен автобустар бар эле. Анан такси, Жигули, Москвич эле жүрчү, Волга. Биз эми албетте анда таксиге түшө албайт элек, акча жок, бирок троллейбус менен автобуста отурганыбызда эч качан биз бош орун турса дагы отурбайт элек. Тике туруп кетчү элек. Эмки остановкадан балким бизден улуу кишилер кирип калса, аларга орун даяр турсун депчи. Азыр болсо жаштар отуруп алышат, бошотуп бербейт да. Мына ушул жагына келгенде кичине мындай жүрөгүң зырп этет да. Улууну урматтоо бул деген сөз ичиңен мен ушул кишинин жашына жетсем деген бир нерсени айта жүрүш керек да. Жаштарчы кээде сен карыган киши, кемпир, дагы бир мамлекеттерде айтат го. Мен айтып кетет элем. Урматтуу деги эле жаштар, азыр еще фейктер бар жайнаган. Алар ушундай жаман сөздөрдү жазышат. Айтат элем, орустардын бир жакшы сөзү бар да. Жизнь дается всем, но старость избранным дейт да. Жашоо баарына берилет, бирок карылык мындай айтканда тандалган гана кишилерге берилет деп коет да, кыргызчасын которсок. Ошон үчүн көп жерде айтып атпайсыңарбы, жазып атпайсыңарбы, карыган киши, карыган чал, карыган кемпир деп. Ошол сөздү айтаарда силер ойлонушуңар керек. Мен ушул кишинин жашына жетемби деп. Себеби сен канчалык ошол жашка карата бир сөз сүйлөсөң, жараткан ушунун баарын эсепке алат экен дагы, сен жетпей калышың мүмкүн экен. Ошон үчүн мындай сөз деген материализуется да, кайрадан өзүңө келет да. Жакшы сөз дагы келет, жаман сөз дагы келет. Ошон үчүн абайлап этияттап сүйлөш керек. Бул бир. Экинчиси, мындай бир ата энеге урмат, сый деген дагы абдан азайып кетти да. Мен ошого айтат элем, эгер башыңа оор иш түшсө, ата энеңден башка, бир тууганыңан башка, эгер келинчегиң же болбосо жолдошуң жакшы адам болсо, ошол гана сенин жаныңда калат. Башка бир дагы эгерде албетте жакшы досуң болсо, ошол дагы калат. Так эч ким калбай калат жаныңда. Жалгыз калып каласың. Кайгы болобу, капачылык болобу, кандайдыр бир жашоодогу сыноолор келсе, ошол сыноолорду кээде кечирип коесуз, бийликтен кетип каласыңбы, же болбосо бизнесмен банкрот болуп, акчаң жок, кайрып эле кедей болбосоң дагы бир ушундай бир оор сыноолорго туш келгениңде, сенин жаныңда эч ким болбойт. Экинчиден, эненин атанын сүйүүсү ал эч качан өзгөрүлбөйт. Силер кандай абалда болосуңар, кээде капа кылып койсоңор дагы ата эне силерди эч качан капа кылбайт. Бирок ата энени гана сыйлаган баланын иши алдыга жылат. Ата энесин гана сыйлаган, батасын алган кишинин гана, баланын гана, ошол жигит мырза болобу же кыздар болобу, мына ушуну унутпасаңар.
Анан энең атаң барда абдан бактылуусуң, себеби алар күндүгө сага дубасын берип, күндүгө жараткандан сенин ден соолугуңо, сенин ишиң алдыга жүрүп, ушундай бир бакубат жашооңо батасын берип отурат да. Ошон үчүн ата энени тирүүсүндө, бир туугандарды тирүүсүндө сыйлап, бала чакага туура мамиле мындай тарбия берип, балага дагы туура мамиле жасап, мына ошондо үй бүлөдө гармония болот. Канча балаң болсо, ошол балага дагы биринчиден эркиндик бериш керек, экинчиден бардыгына бирдей мамиле жасаш керек. Анан албетте эркек жигиттер акырындык менен барып акылмандык, мудрость келет. Аял кишиге эртерээк келет. Анткени биз жашоодо көбүрөөк жашоонун таягын жейбиз да, ачыгын айтайын. Анан бизге чоң жоопкерчилик берилген, жараткан тарабынан биз бала төрөп, ошол улуттун учун улайт экенбиз да. Бул деген өтө чоң жоопкерчилик, ошон үчүн аял кишилерге мудрость эртерээк келет. Ушул эле адеп ахлакты талим тарбияны улай эле биз бир эле ата энебизден же болбосо өзүбүздүн угумундан эле карап тарбияланбайбыз да, биз коомдон тарбияланабыз. Бүгүнкү күндө азыркы учурда кыргыз коомчулугунун талим тарбиясына, адеп ахлакынын начарлап барышына кандайдыр бир учурда кызмат адамдарында таасир болобу? Албетте, биз мисалы үчүн саясатчыларды айтып кетейин. Жогорку кеңеш, биз баягы парламенттик немеге келгенден кийин башкарууга ачык, айкын түз эфир аркылуу онлайн режимде баарыңар көрүп аттыңар, биздин мекендештер, саясатчылар кандай ошол жыйын залында өздөрүн алып жүрөт. Тилекке каршы 5-чакырылыш албетте күчтүү инсандар чогулду, бирок коом бөлүнүп калган мезгил эле. Апрель-июнь окуясы болуп, убактылуу өкмөт, радикалдуу оппозиция жүрүп, бийликке келип калып, анан өч алуу айлампасын алар мындай төптөп кетишти да. Азыр ошол өч алуу айлампасынан чыга албайт. Абдан катуу кагылышуулар болуп атты, түрдүү, себеби мародерство болду. Банктагы, ячейкадагы акчаларды алышты, эмне үчүн бизге инвестиция келбейт? Мыйзамдар жакшы, бирок негизги принцип ошол инвестиция келиш үчүн банктын мындай айтканда конфиденциальность аябай негизги ролду ойнойт да инвестиция үчүн. Банктарды тоноп атса, ошол теги убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрү Мегакомду тоношду, эмнелерди гана кылышкан жок да, эптеп орустар айткандай, как хотели, так и хозяйничали да, бийликке келе тургандар. Мына ошон үчүн ошол нерселерди көргөн биздин жаштар албетте көп нерсени өзүнө сиңдирип алышты. Бирок ошону менен бирге 91-жылы биз эгемендүүлүктү алгандан баштап бир 4-5 поколение каралбай калды. Себеби Советтер Союзу мындай распадать эткенден кийин айрыкча Орто Азиянын өлкөлөрү жетим баладай болуп калдык да. Россия биз тарапка да көңүл бура албай калды. Ошондо чынын айтыш керек, кыргыздын аялдары кыйын экен. Бардыгы баягы сеткага окшогон мындай чаарала сумкаларды көтөрүп алып, кимиси каякка барды, самындан баштап, кумшекерден баштап баарын алып келип, элди багып атты да. Мен айтайын дегеним, мына ушул мезгилде бардыгы талаалап кетишти, үй бүлөсүн багам деп. Балдары чоң ата, чоң энелеринде, тууган уруктарда калды дагы, мынабу энелик, аталык мээрим да берилбей калды да. Мына ошондо биз 4-5 поколенияны жоготуп алдык. Чын айталык, ошолор да жакшы билим ала албай калды. Эми ушунун баарын тең акырына калыбына келтириш керек. Мына ушул нерседе биз улуттук намысты кайрадан балдардын жан дүйнөсүнө сиңдиришибиз керек да. Эми бул саясатчылардын ошол мезгилде бири-бирине катты айтылган сөздөр, мына ошол кээ-бирлери ошол апрель-июнь окуясын ачам деп биз айрыкча Ата журт фракциясы катуу турдук элек, бирок азыр өзүңөр көрүп атасыңар, Ата журт фракциясынын болгондо да бакыйган 3 жигит
Садыр Жапаров президент болду, Камчыбек Ташиев ГКМнын жетекчиси болду, Талант Мамытов спикер болду. Бирок ошол ош окуясынын аягына чыккан жок, чыга албай атышат. Тескерисинче ошолорго күнөөлүү болгон адамдарды элчи кылып жөнөтүп атат, башкалары менен кучакташып үйүшүп жүрүшөт. Күнөөлүү болгон убакта эле өкмөттүн айрым мүчөлөрү жөн эле каалагандай кычырап жашап атышат. А жөнөкөй элдин балдары каза болуп кете берди да. Ошон үчүн бул дагы өтө терс жаштарга болгон таалим болуп калды да. Анда ким бийликке келсе айткан сөздөрүн аткарбайт экен да деген бул өтө жаман нерсе болуп калды. Анан мамлекеттик кызматкерде этика болот. Мамлекеттик кызматкердин этикасы абдан катуу болчу биз иштеп жүргөндө. Мен 42 жыл иштедим аткаруу бийлигинде. Биз ким келсе, жаш бала келеби же болбосо кайсы кызматты ээлеген киши келсе да биз сиз деп сүйлөп, ал кишинин маселесин кабинетте чечип, кабинетте эч ким жок, тет-тет сүйлөшүп, эгерде кандайдыр өтө эле одоно мыйзам бузган болсо, анда биз ошол одоно мыйзам бузган фактыларды келтирип туруп, анан күч органдарына өткөрүп берчүбүз да. Калган күч органдары сот аркылуу башка маселелер болсо аны чечиш. Азыр болсо, мисалы үчүн мен келтирип кетейин, азыр коомдо аябай чоң резонанс жаралып атат да, болгондо да терс резонанс жаралып атат. Саламаттык сактоо министри ушул Алымкадыр Бейшеналиев жөнүндө. Ал карап көргүлө эмне кылып атат? Биринчиден реформа жасайм деп эле мен мындай өткөндө да айттым эле. Өзү Алымкадыр Бейшеналиев айтып атпайбы, мен күчтүү хирургмун деп. Күчтүү хирург экенин мен укпаптырмын. Бирок кечирип коесуңар, жетекчи катарындагы орустун жакшы бир сөзү бар, эми орус тилин колдонбойм десең кыргызча жеткирип айта албайсың. Ошол сөздөр керек да. Бездарный жетекчи экен. Ошону менен бирге мына ушул сиз азыр көтөрүп аткан кыргызга таандык адеп ахлак боюнча айтып атпайбызбы? Бир тарбиясы жок экен да, эч бир тарбия албаптыр. Анан кийин өзү айтып атпайбы? Мен инкубиски деп. Инкубиски дегенде мен биринчи бул эмне деген сөз десем, көрсө интернетте чоңойдум деп атат. Мен эч кимден коркпойм, мен керек болсо кимиси болбосун тишин чагам, урам, чачын кыркам, лапох, энеңди деп ушундай жаман сөздөрдү сөгөт атпайбы? Эми интернетте окугандардын баары эле ушундай эмес, бирок бул чынында эле тарбиясы жок экен. Экинчиден, ушундай күчтүү инсандарга интеллигент болгондо да врачебный дагы мамлекеттик кызматкердин этикасынан дагы тышкары врачебный, врачтардын ортосунда этика бар да. Мисалы үчүн врачтар бир мындай тепкичте турган адамдын ден соолугу үчүн жооп бере турган мына ошондой өзүңөр көрдүңөр коронавирус эмне болдук? Врачтарга кудайдай эле карап калдык да. Мына ошондой инсандарга барып алып, опугунун тиги мүчөсүндөй ушундай жаман сөздөр менен сүйлөп, болгондо да коомчулук ошонун баарын жайып атканы, бул дагы адеп ахлакты кыргыздын биздин кыргыз улутуна таандык абдан бир жакшы көрсөткүчтөрдүн баарын тең мындай айтканда сел келгендей жугуп атканы бул дагы өкүнүчтүү. Айтып атат, мен эч кимден коркпойм деп атат. Мен эч кимден коркпойм, мен каалаганым кылам, ким менен мушташам десе мушташам, тиги бу деп атат. Мен таң калганым, менин өкүнгөнүм, менин ушунчалык мен эле эмес көптөгөн миңдеген биздин жарандардын жийиркеничтүү ал кишиге караганыбыз, аны менен кошо президентке караганыбыз, ушул Садыр Жапаровдун түздөн түз тиги баш ийет да президентке болгондо дагы кадр экен. Ошол биздин президент Садыр Жапаров айтып койгон жок да, ой, эй, Алымкадыр Бейшеналиев, министр, ой, токтот, мындай болбойт, сен өзүңдү эле эмес, мени да кошо шерменде кылып атасың элге. Сен өзүң эле жек көрүнүп эмес, мени да жек көрсөтүп атасың элге деп, ошону токтото албаганы келип туруп
Садыр Жапаровдун прям айтайын, камчынын учу келип Садыр Жапаровго катуу тийип атат. Эми блогерлери бар экен, ар бир жетекчинин өзүнүн фейк группалары бар экен, алар мактап жазып атат. Бирок жөнөкөй карапайым эл Фейсбукка жазбаган элди угуп көрсөңөр, каргап шилеп атат да. Айрыкча Эрнест Акрамовго тийишкенден кийин өтө көп иринжүүлөр болуп калды. Өтө көп. Мына ушуну Садыр Нуркожоевич айтып коюш керек эле да. Министр, сен эмне кылып атасың деп. Сен мындай бир кыргыз элине, кыргыздын улутуна таандык эмес, жапайычылык, мындай өзүңүн эле коллегаларыңа болгон мамилени жайылтып атасың, токтот деп айткан жок да. Анан бул министр абдан көптү, ушунчалык бир эрке бала дагы мындай өзүн алып жүрбөсө керек. Анан айтып атпайбы, мен эч кимден коркпойм деп. Хорошо. Садыр Жапаровдон коркпо, эч кимден коркпо. Бирок Кудайдан корк да, жараткандан корк да. Мен ачыгын айтайын, Алымкадыр Бейшеналиев. Сен ошол Эрнест Акрамовдун басып өткөн жолун басып өттүңбү? Миңдеген кишилерге операция жасаган бекер Советтер Союзунун доорунда акчалуу деген жок эле. Сен ошондой кыла алдыңбы? Барып туруп мына ошондой аксакалга сен чыгып кет, же болбосо сен лопух деген сөздөрдү мындай мээси ордунда адам айтпайт да. Билесиң да, Алымкадыр Бейшеналиев, сен өзүң эле эмес, сен президентке эле эмес, теги эле мамлекеттин кызматкерлери же врачтар ушундай болот экен деген жаман бир пикир калтырып атасың коомчулукка. Ошон үчүн токто, же болбосо арызыңды жазып кетип кал. Дагы мындай да, Эрнест Акрамовго кайрылып коеюнчу, Санараме. Эрнест Хашимович, биз сизди абдан баалайбыз, сыйлайбыз. Кээ бир хирургтар туура эмес операция кылып койгон жарандарды, мына мен 25 жылдан бери сизди билем, сиз ошол жарандарга туура эмес жасалган хирургтардын операциясын оңдоп коет элеңиз. Сиз ар бир өзүңүздүн орукчан келген пациентке өзүңүздүн балаңыздай мамиле кылчуңуз. Сиз өмүрүңүздү ушу медицинага арнадыңыз. Кыргыз эл баатыры болосуз. Мындай кичине бир мээси айнап калган министри болобу, кимиси болот, көңүл бурбаңыз. Кыргызстандыктар биз сизди ушунчалык баалайбыз. Баалаганбыз, дагы да баалай беребиз. Аман болуңуз, ден соолукта жүрүңүз, Эрнест Хашимович. Биз кыргызстандыктар сиз менен сыймыктанабыз. Мени өкүндүргөн, ушундай эл баатырына ушундай мамиле кылган адам бул мамлекеттик кызматта иштебеш керек. Экинчиси, абдан бир жаман абалга алып келип койду да президентти. Садыр Жапаров өзүн өзү кескилеген, өзүн өзү сойгон, анан мен барып тиккемин деп дүйнө жүзүнө жар салып атат. Мен өткөндө да бир интервьюда айттым эле, дагы да кайталап коеюн. Алымкадыр Бейшеналиев, ошондой сөздөрүңдү токтот. Ушул сөздөрүң душман айтпаган сөздөр эле. Биз Садыр Жапаровду ошондой союп кескилеген опугунун балдары деп айтып чыкканбыз. Тилекке каршы Садыр Нуркожоевич да ушул маселе боюнча бир дагы комментарий берген жок. Элди мынандай мнение туулуп калды да, ой, анда Садыр Жапаров өзүн өзү кескилеп, өзүн өзү сойгулаган турбайбы деп. Бул деген сөз азыр башка дүйнө жүзү укту да. Министр, саламаттык сактоо министри ушуну айтып аткандан кийин башка өлкөнүн президенттери менен сүйлөшүп атканда ошол президенттерди карап айтат да, бул суицидке жакын президент болсо Садыр Жапаров. Мындай психологический мындай орукчан адам эмеспи деп туруп, мындай недоверие менен карайт да. Анан ушул сөздөн кийин Садыр Жапаров бул министрди кармап отурганына мен таң калам. Анан ар бир кишиге барып эле опугунун адамындай болуп тийишип жаман сөздөрдү айтып атат. Ошондой мамилеге бир дагы мындай айтканда замечание берген жок Садыр Жапаров.
Садыр Жапаров азыр толук кандуу бийликтин ээси. Бардык маселеге өзүм жеке жооп берем деп баягы президенттик бийликке келди. Эч кандай мындай айтканда замечание бербегенден кийин биз ойлоп калдык, Садыр Жапаров мына ушундай мамиле кыла бер, мына ушинтип айтып атпайбы, барып туруп баягы Алмаз Исманкуловду желкесинен кууп чык деди деп президент кармап туруп деп эшигинин алдында кум төгүп атат, каалаганын кылып атат да. Кечирип койсоңор, мен 42 жыл мамлекеттик кызматта иштедим. Мен мындай беспределди, акылсыздыкты, маданиятсыздыкты дегиле бир эле кыргыз элинин салтына адеп ахлакка мындай байланыштырып айтпасак да дүйнө жүзүндө мындай нерселер болгон эмес. Ошон үчүн Садыр Нуркожоевич министрдин тизгинин тартуу бул азчылык кылат, кызматынан кетириңиз. Билесизби, мына ушул министрдин жасаган иштеринин акырындык менен сизге болгон ишеним эле эмес, үмүт эле өчүп бараткан жок, жек көрүү сезими пайда болуп атат. Эми менин сөзүм жагабы силерге, жакпайбы, ал силердин ишиңер. Бирок мен ачыгын айтайын, как коллега катары, как саясатчы катары көптөгөн кишилер менен мына баарлашып жүрөм. Ачыгын эле айтып атам, Садыр энем, болбойт. Аброюңузга аябай чоң терс мына ушундай моралдык ударларды жасап койду. Башкача сөз менен айтканда, силерге оппозициянын да кереги жок, Садыр энем. Теги душмандын да кереги жок. Мына душманың жаныңда эле турат. Анын аты Алымкадыр Бейшеналиев. Эми уксаңар уктуңар, укпасаңар өзүңөр билет. Жок дегенде камчы кыдырышайчы. Сен айтып койбойсуңбу, эмне кылып атасың деп. Бул деген аябай жаман иштер болуп атат да өлкөдөчү. Эгерде ушунчалык эле саламаттык сактоодо реформа жасайм десе, медицинский центрде томография эле жасасаң, кечирип койсуң 5000ден жогору өпкөңө. Эгерде мынандай ички органдарды жасасаң 10.000ге жакын. Эгерде кандайдыр бир биопсия алсаң, ал 7.000, 10.000. Дары-дармектерди айтпай эле коелу. Анализдерди айтпай эле коелу, жеке лабораториялар. Жасайм десең, мына ошолордун тарифтерин, тиги суммаларын азайткыла. Мына ошондо элдин чөнтөгүнө баягы зыян келип атпайбы? Аябай чоң суммалар төлөйсүң да. Мына ошолордун баасын арзандаткыла. Эл ошону сезгенде айтат, туура эле деп. А так мындай карап турганда өч алуу эле болуп атат да. Бул баягы закомплексованный, бездарный хирург Алымкадыр Бейшеналиев. Баягы күчтүү хирургдардан өч алып аткандай эле ошондой болуп атат. Анан саламаттык сактоо тармагын талкалады. Өтө жаман талкалады. Жакын арада барыбыз ошону сезебиз, урматтуу мекендештер. Ошондо менин сөзүмдү издеп койгула. Эже дал ушул Алымкадыр Бейшеналиевди же болбосо сиз айтып аткандай ушул сыяктуу кызматкерлерди болочокто ушундай кызматкерлер келбеш үчүн, билимдүү жаштар тарбияланыш үчүн азыркы учурда Кыргызстанда билим берүү тармагына кандай өзгөртүүлөр керек, же болбосо билим берүү тармагын кайсыл нукка бурсак болот? Мисалы үчүн билим берүү тармагында азыр өткөндө биз Аламедин районундагы мектепте бир эжекени 4 окуучу жаман сөздөр менен сөгүп, анан ата-энелери келип ызы-чуу салып, аягында мугалимди аябай жектешип, кызматынан бошотуп койгон экен, 3 жыл эле калган экен, пенсияга чыккан. Ошончо жыл ушул балдарга өмүрүн арнаган. Мына урматтуу мекендештер көрдүк, коронавируста үйдө карантинде онлайн режимде окуганда биз түшүндүк мугалимдин эмгеги канчалык зор экенин. Экинчиден, врачтар кандай байкуштар кыйналып, ошол эле кийинген кийиминин ичинде тердеп, аба жетишпесе дагы бизди сактап калганга аракет жасашты. Эгерде биз ата-энени сыйлабасак, биздин өмүрүбүздүн мындай сакчысы болгон врачтарды сыйлай албасак,
бизге билим берген мугалимдерди сыйлай албасак, анда биз эмне деген эл болобуз? Ошон үчүн биринчиден сый урмат болуш керек. Сый урматтуу ар бир үй бүлө өзүнүн балдарына, неберелерине түшүндүрүп айтып деп, бая бизде бир көйнөк эрте жыртса дагы бул эжекең агайын болот, сыйлап сөзүн ук дейт эле. Мына ушундай кичинекей эле мындай үйдөгү жакшы нерселер. Тамак ичип бүткөндөн кийин мен апам 10 минутага жакын бизге сабак өтөт эле. Өзү сабатсыз. Жалган айтпа, ушак айтпа, бирөөнү капа кылба, көңүлүн оорутпа. Көңүлүн оорутуп алсаң, кийин сен эч бир нерсе менен кайра сатып албайсың. Кайдыгер болбо, жардам бер, эгерде бирөө муктаж болсо. Да ал адамдан кайтпайт, бирок ошентсе да сен жараткандан кайтат, жардам бере бергин депчи. Эч качан тиги мугалим менен өзүңөн улуу кишилерге катуу сүйлөбөгүн деп. Врачка барып келсек, вот врач эмне деди, ошону жаса деп. Мындай тамак ичип бүткөндөн кийин ата эне балдарына 5 мүнөт, 7 мүнөт мына ушундай жакшы сөздөрдү күндүк айта берсе, балдардын деле мээсине сиңип калат дагы. Биринчи ата эне бул үй бүлөдө тарбия болуш керек. Экинчи, албетте, бала бакчаларда ушундай жакшы программаларды киргизиш керек. Именно адеп ахлак боюнча. Сиз суроолорду жакшы көтөрдүңүз, жакшы берип атасыз. Бизде Манастын 7 осуяты болгон. Мына ошону биз дайыма Куран китепти канча биз окуп атсак, ошондой эле окуп жүрүшүбүз керек. Экинчиден, ошону жаштарга сиңдире билишибиз керек. Үчүнчүдөн, биз балдарыбыз менен сүйлөшүшүбүз керек да, биз сүйлөшпөй калдык. Бардыгы эле телефонду өңүлүп карашат дагы, телефондун ичинде эмнелер гана жок. Эч бир мындай тарбия таалим бере турган жакшы бир мындай багыт жок. Кичинекей 5-6-7 класста окуган азыр жаштар чын деле эрте мындай жетилип атат да. Алар маршруткада кетеби, көрүп атабыз да Facebooktан, автобуста кетеби, кечирип койсоңор, порно фильмдерди көрүп кетип атышат. Ошон үчүн мен айтат элем, мектептен баштап тарбия таалимге абдан көңүл бурбасак болбойт. Эми атайын сабак киргизели деп атат. А балким бул да керекпи? Буну эми жогорку кеңештин депутаттары дагы карап атышат. Мен ойлойм, биз тарбия таалимге көңүл бурбай калдык да. Биз сөзсүз бурушубуз керек. Адам баласы адам болгондон кийин айбандан айырмаланып, адамгерчиликтүү болуш керек. Билимдүү бол, тажрыйбаң бол, бар болсун. Бирок сен адамгерчиликсиз адам болсоң, бирөөнүн жакшылыгын билбесең, ошол жакшылыкка жакшылыктай жооп бере албасаң, бирөөнүн көңүлүн оорутпайын деген өзүңдө бир мындай кредо болуш керек да. Эч качан мына Япон эли эмне үчүн өнүп өсүп атат? Себеби алар бири-бирине камкордук жасашат, бири-бирине аяр мамиле жасашат, бири-бири менен учурашканда ийилип, ошол адамды сыйлай турганын саламдашуу аркылуу билдирет. Жылмаюу менен. Аларда ушунчалык чоң трагедия болсо дагы, алар бири-бирине жылмайып турат. Эсиңердеби? Канчанча жыл экен эсимден чыгып калды, аябай катуу теги шторм болуп бар жогу талкаланып калганда, мародерство Японияда болгон жок. Сууга өчүрткө турабы, нанга кезекке турабы, бири-бирин каккан жок. Же болбосо жаман сөздөрдү айткан жок. Бардыгы өзүнүн кезеги менен жакшынакай болуп тамак ашты алып, мына ошондой чоң трагедияны улуттук намыс менен, улуттук биримдик менен, улуттук бая бири-бирин сыйлоо деген чоң принциптери менен мына ошондой оор мезгилдерди жеңишти да. Биз да ошого келишибиз керек. Азыр оор мезгил бизге да келет. Ошондуктан мен ушул бүт кыргызстандыктарга айтат элем, биз ынтымакта болушубуз керек. Саясатчыларды мен эми Садыр Нуркожоевичке 1-2 жолу айттым, дагы да кайталап кетейин. Эми бир сөздү 3 жолу айтсаң уже болбой калат. Мына Кыргызстандын желегинин алдында саясатчылардын баарын топтош керек, ынтымакка чакырыш керек. Ансыз деле азыр эч ким президентке же бийликтегилерге мындай кайдыгер мамиле кылып коюшту да. А бул өтө жаман.
бийликтин жасап аткан иштерине эч ким эчтеке унчукпай койсо, бул өтө жаман коңгуроо. Себеби кайдыгерлик бул жаман нерсе да. Мына азыр мисалы үчүн оппозиция айтып турса, бийлик дагы каерде кетирип аткан катасын оңдоп турат. Азыр эч ким айтпай койду, анан катанын үстүнө ката кете берет да, анан бийлик ошол каталар мындай алдында чоң бир тоскоолдук болуп турат да. Ошого бийлик өзү чалынып, жыгылып кетип, анан өзүнүн бийлигин жоготуп алганда гана анан түшүнөт ошол оппозицияга ушундай мамиле жасаганда. Анан мындай фейсбуктарда да аябай жаман сөздөр жазылып атат да, бул да тарбия таалимдин бир бөлүгү. Мына ошону токтотсоңор, урматтуу мекендештер. Жөн эле оюңарды кыргыздын жакшы сөздөрү менен жазып кое бергиле. Жакшы сөздөр менен жазсаңар, ошол автор пост жазган киши жакшы сөздөр менен сизге түшүндүрүп жооп берет. Анан аялы деле ушундай жаман сөздөр жазат, эркеги деле, жашы деле, карысы деле. Биз кыргыздар каяка баратабыз? Кичине ойлонбойлубу? Ошон үчүн мамлекеттик кызматкер эмес, мамлекетти башкарып турган Садыр Жапаровдон баштап бардыгыбыз тең мындай түздөнөлү, өзүбүздүн тарбия таалимибизди жакшы жактарын коомго алып чыгалы, коомдо карап аткан бүт жаштардан баштап баары тең мындай түздөлсүн. Ошон үчүн биз аткаруу бийлигинде иштегенде кийим кечегибизден баштап жүргөн турумубузга дере коммунисттер партиясы эле анда аябай катуу карачу да. Эми азыр андай жок. Бирок биз баарыбыз аракет кылышыбыз керек да. Жалпы эле ошол билим берүүнүн, тарбиялуу болгон тарбия таалимдин бардыгынын башат үй бүлөгү барып такала турган болуп атат да. Бирок азыркы учурда Кыргызстанда эң көп нерселердин бири бул ажырашуулар. Үй бүлө курулганга караганда ажырашкандар көп. Үй бүлө институту деген бар, бирок алар кандай иш алып баратат, эмне иш алып баратат, анда ал деле белгисиз. Жалпы эле ошол үй бүлө институтун мамлекет иш алып барбай атса, анда ким иш алып барыш керек, жаштарга ким түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек, кандай болушу керек? Өзү мурун аялдар анан жаштар үй бүлө боюнча атайын госагентство бар эле. Жамал Чөбековна Ташыбекова эже иштеп, ошол мезгилде аябай жакшы иштешкен да. Мен ойлойм, ошол агентствону кайрадан жандандырса болот эле да. Биринчиден социалдык роликтер керек. Мисалы үчүн биз КТРды, мамлекеттик ЛТР, башка телевиденияларды туура пайдалана албай атабыз да. Биз көп бөлүгүн, мисалы үчүн Россияны карасаң, даже судебный вопросторду ар бир маселеде ошол сот болуп аткан заседанияны көрсөтөт. Ажырашуу процессин, же болбосо недвижимость боюнча спор, же болбосо дагы башка маселеде алар ошентип элине, миллиондогон элине жеткирип атат. Кантип өзүңүн укугуңу тебелетпегин деп. Ошондой эле үй бүлөдөгү маселеде керек болсо ушул казактар да аябай жакшы социалдык роликтерди чыгарып атат да. Биз да ошолорду чыгарып, биз биринчиден телевидениени туура пайдалансак, экинчиден ажырашуу чын деле өтө көп болуп кетти. Эми урматтуу жаштар, мындайда биз деле жаш болгонбуз, жашыбызда өтө көп кыйынчылыктарды көрдүк, квартиралап жүрдүк, 10 жылдан ашык, кээ бирлери 20 жылга жакын. Бирок да ал доор менен азыркы доорду салыштырып болбойт. Ал мезгилде жакшы окусаң, керек болсо центральный вузга дагы тапшырып окусаң болот эле. Анан бүткөндөн кийин сени жумуш менен камсыз кылчу мамлекет. Анан ошол иштеген жериңде профсоюз деген болчу, кезекке туруп квартира алат элең, стимул бар эле да. Анан карьерный рост болот эле. Азыр андай жок. Түшүнүп турабыз. Бирок бизде азыр ата эне эгерде ошол жигит бирөөнү сүйүп калса кызды алба деп каршылык көрсөткөн чанда гана үй бүлөлөр болбосо, мейли, эгер сен жактырсаң, ошол кыз экөөңөрдүн болгон сезимиңерди биз баалап, биздин милдетибиз жакшы той өткөрүп берип коелу деп той өткөрөт. Башкача айтканда, эркек жигит үй бүлө түзөт. Ал эми үй бүлөнү сактап калган бул аял кишинин колунда. Ал аял киши сактап калыш үчүн эркек өзүнүн милдетин аткарыш керек. Үй бүлө эч нерседен кем болбош керек.
кем болбош керек десе 2 этаж там, анан кийин тиги катар унаа, тиги машиналар же болбосо шуба тигим эмес. Керектүү нерселер болуш керек үй бүлөдө. Бул биринчиден. Экинчиден, тамак аш боюнча албетте эркек киши кам көрүш керек. Аял киши ошол эркектин алып келген бардык нерсесин жай-жайына коюу менен бирге, аял киши үй бүлөнүн куту, үй бүлөнү сактап кала турган аял киши. Мына ошол аял киши үй бүлөсүн сактап калганга аракет жасаш керек да. Анан эркек деген өтө эркин жаралган, жаратылыштан эле эмес, жараткан тарабынан дагы. Ошон үчүн эркектин эркиндигин чектейм дебегиле, урматтуу кыздар. Силер канчалык эркиндик берсеңер, эркек ошончолук ошол эркиндикти туура пайдаланат, силер ошол берген ишенимиңерди аткара алат. Ал эми аялдарга өтө назик мамиле жасаш керек. Анан көп эркектер айтышат, каяка барат эле 5-6 баласы бар деп. Жок, 10 баласы болсо дагы аял кишиге эгерде бул баягы үй бүлөдөгү жашоодо эркек баалай албаса, ошол аялды, балдардын энесин аял киши кетип калат. Айтайын дегеним, сүйүү бул үй бүлөнүн фундаменти. Бирок үй бүлөнүн мындай айтканда пайдубалы тамбашы деп коебуз, тиги крышасы, албетте бул бири-бирин урматтоо, сыйлоо, түшүнүү, кандай оор мезгилде болбосо бири-бирин колдой билүү, ошону менен бирге мына үй бүлөдөгү гармонияны түзүү да. Мына ошон үчүн мен айтат элем жаштарга, кыйынчылык өтөт, кыйынчылыктан коркпогула. Мына Эрнст Хашимович кече аябай жакшы сөз сүйлөдү да. Негизгиси ден соолук. Ден соолук болсо, каалаган нерсеңе жетишесиң, ошону таап аласың деп. Ошон үчүн ден соолукка кам көрүп, мындай айтканда улуттун ден соолугуна ошо көңүл бурулуш керек дагы. Ал үй бүлөдөн башталыш керек. Ошон үчүн мен жаштарга айтат элем. Эгерде бири-бириңерди сүйүп, бири-бириңерди урматтап, ошол сүйүүңөрдөн мындай айтканда жемишин көрөм десеңер, анда баш кошкондон кийин бардык нерсеге чыдагыла. Жашоодо эмне кааласаң, эмнени максат кылсаң, кайсы жакшы тилектерди алдыга койсоң, сөзсүз ошол тилектерге жетишесиң. Мен айтып кетем жаштар, үй бүлөнү сактагыла. Үй бүлөдөн өткөн ыйык бул мамлекет гана. Башка эч бир ыйык нерсе болбойт. Албетте, бул ата-энең, бул үй бүлөнүн ичине кирип кетет. Ал эми үй бүлөнгөн бийик ыйык бул мамлекеттин, элиң, жериң. Ошон үчүн эгер ар бир үй бүлө мындай күчтүү, мыкты жашап, бири-бирин түшүнүү менен жашаса, коом, мамлекет ошондой күчтүү болот. Рахмат эже, алтындай убактыңызды бөлүп атайын студиябызга келип маек берип кеткениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу көрөрмандар, ушуну менен галстуксуз берүүбүздүн кезектеги чыгарылышы соңуна келип жетти. Кийинки эфирден амандашканча.